Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Каракол шаарына келдик. Бул жерде деген биз Азамат байкебизге бир кабаттуу болгон үйдү салып берип жатабыз. Узунунан 12,5, туурасынан болсо 10,5 болгон бир кабаттуу үй. Эгерде биздин видеону толук көрсөңүз, үйдүн ички планировкасын силерге көрсөтүп, тартып, айтып беребиз. Мынакей биз азыр лестничный площадкага көтөрүлдүк. Кадимки эле крыльцо алдыга чыгып турат. Бул жерге болсо чоң лестничный площадка болот да, лестница мындайча айтканда көтөрүлгөн жери болот. Бул үйдүн фундаментине болсо кардарыбыздын чечимине жараша кадимкидей эле ленточный фундамент кылдык, ичинде арматурасы бар, кадимкидей эле бетон менен куюлган. Анан мынакей крыльцого көтөрүлгөндөн кийин дагы бир жолу баса белгилейм, өйдө жакта көрсөтсөк, бул жерде деген атайын вагонкалар менен биз крыльцонун астын кооздоп кетип жатабыз да. Нар жак жагында болсо өстүрмөнүн чыгып турган витровой карниз деп коет, чатырыңызды шамал учуруп кетпесин деп абабакай сайдинг менен витровой карниздерин коюп кеткенбиз. Мынакей кенен крыльцосу бар. Фасадын болсо кадимки эле Технониколь компаниясынын Хауберг деген плиткасы менен жасалган. Эми бисмилла деп биз үйдүн өзүнө кирсек, мынакей бисмилла деп биз үйдүн ичине кирдик. Баарыбыз билгендей эле бул жерде деген тамбур да. Тамбурда да болсо бул жерге шкаф коюлат дагы, шкафка бут кийим, жанакы сырткы кийимдерди койгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан кийин үйгө кире бергенде эле ушул тамбурга биз дайыма электромонтажды жасап кетебиз дагы. Ушул жерге атайын щитти коюп беребиз. Мынакей бул жерге ар бир точка келген дагы потолок менен кеткендер болсо гофра менен, ал эми дуал менен кеткен болсо медно-монолитный кабель, атайын металлический пластина менен коюлуп кеткен. Кудай буйрса биз иш кызуу жүрүп жатат, жакын арада тапшырып беребиз деген ойдобуз буйрса. Мынакей үйдүн өзүнө киргенде могул жерде коридор болуп калат дагы. Биз мындай коридорго чыгабыз. Коридорго чыккандан кийин эле биринчи эле нерседен баштап көтө берейин. Бул үйдө деген могул жерде өзүнчө кичинекей сан узулу бар. Бул сан узул негизги план боюнча өзүнчө бөлүнгөн туалет болот деп пландаган. Байкебиз болсо мурда кирпичтен проекти чийдирген экен да. Ошол чийилген проектини өзүнүн проектисин бизге алып келип бергенде, биз ошол проектинен сипке айлантып бергенбиз. Мынакей андан кийинки экинчи сан узул бул жерде деген болсо ванный комнатасы болот да. Ванный комнатадан биз кайра эле коридорго чыгабыз дагы. Коридордон чыккандан кийин бул жерде мынакей бул жерге кирсеңиздер болот. Бул жерде деген толтура жумушта колдонулуп аткан оокаттар турат экен. Бул оокаттарды болсо курулуш бүткөндөн биз тазалап кетебиз да. Бул болсо негизги милдетин аткарып аткан кладовкасы да. Азыр бул буюмдар дагы ошо кладовкага коюлуп жашырылып койгон да. Эртеңки күнү сиз үйүңүздү салып алгандан кийин дагы ушундай анча-мынча элге көрсөтпөчү нерселерди ушундай кладовкага киргизип койгонго жакшы бир мүмкүнчүлүк аласыз да. Анан бул үйдүн планы боюнча өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки раздельный санузел бар, кладовка бар, жана бул жерге киргенде болсо ата-эненин уктоочу бөлмөсү бар. Мынакей биринчи спальный комнатасы. Мынакей бул жерде деген электромонтаж толугу менен бүткөн. Дуалдарын болсо көтөрүп бергенбиз. Жакын арада кудай буйрса гипсокартон чапталат дагы, гипсокартонун үстүнөн шпаклевка тартылат дагы. Андан кийин потолок утепление болот. Ал эми андан кийин стяжка утепление кылат да. Электромонтаж бүтүп, сантехника бүттү. Биринчи спальняга кирдик, эми биз экинчи спальный комнатага кирели. Мынакей бул жерге дагы кирсеңиздер, өзүңүздөр көрсөңүз болот. Экинчи спальный комнатасы, уктоочу бөлмөсү. Мынакей бул жерде вентиляционный шахтанын атайын притоктору турат, жана ошондой эле потолоктон чыгып кетчү отток системасы дагы көрүнүп, кадимкидей эле турат. Чатырды көрсөңүздөр болот, азыр потолок утепление болот. Чатыры болсо мягкий кровля менен жабылган, жумшак фасад мененчи. Анан ушул эле үйдө бизде үчүнчү дагы уктоочу бөлмө бар. Мынакей бул жерге кирсек, биз үчүнчү уктоочу бөлмөгө киребиз. Мына азыр сиздерге видеодон көрсөтүп бергендей эле, бул үйдө 3 уктоочу бөлмө, 2 раздельный санузел, өзүнчө кладовка, жана ошондой эле абдан кенен болгон бул жерде зал жана кухня, студия түрүндө жасалган. Мынакей ушул жак бети зал зонасы болуп берет, гостиный зонасы. Жана бул жак бети болсо кухня зонасы болуп берет. Мынакей бул жерге өткөндө болсо биздин чоң панорамный терезеси менен биз кухонный зонага өтөбүз да. Мына бул жерге атайын кухняга, кухонный стенка коюлчу жерге биз атайын точкаларын дайындап кеткенбиз, кардардын талабына жараша, жана ошондой эле суу чыгуучу системаны коюп орнотуп кеткенбиз. Бул жерге азыр мындайча айтканда биз под евроремонт деңгээлге чейин бүткөнгө аз эле жумуштар калды. Анан кийин болсо ички отделкасын болсо кардарыбыз өзү жасатып алат.
кардарыбызды бүгүнкү күндө үй салдырам деп биздин видеону көрүп аткан болбосо, же болбосо башка технология менен салынып пландап аткан кишилер болсо дагы, эгер сиз изденип жаткан болсоңуз, сизди биринчи очередде, биринчи түрдө кызыктырган нерсе бул баасы да. Мисалы, бүгүн 27 июнь 2023 жыл, ошолку күнгө ушул үй под евро ремонт деңгээлге чейин орто эсеп менен 3 миллион сомдун тегерегинде айланып калат. Ал нерсеге нелер кирет? Ал нерсеге биз фундаментин өзүбүз куюп беребиз, материал работасы менен, ичин толтуртуп беребиз, трамбовать этебиз, дубалыңызды көтөрөбүз, чатырыңызды жылуулайбыз, крышаңызды жабабыз, ветровой карниз, водостокторун, суу акчтарын баарын коюп кетебиз. Ошондой эле үйдүн бетин кооздоп кетебиз. Сырткы кире бергендеги темир эшикти коюп беребиз. Террасанын астын болсо вагонка менен кооздоп беребиз. Пластиковый терезелер коюлган болот. Үйдүн ичине киргенде болсо электромонтаж толук бүткөн болот, сантехнический система бүткөн болот. Дубалыңыздын бетине болсо гипсокартон чапталып, анын үстүнөн апапакай шпаклевка тартылган болот. Полго болсо жылууланган стяжка куюлуп, анын үстүнөн наливной пол куюлат дагы. Жана общий үйгө, бардык үйгө вентиляциялык система коюп кетебиз. Үйдүн ичинде туура аба кирип чыгышына. Дагы бир жолу баса белгилейм, ошонун баары материал, работасы, балдардын тамак ашы жана биздин өзүбүздүн услугабыз жоопкерчиликти жана жумушту уюштуруп берген үчүн баардыгы ошонун ичинде болот. Бирок так сумманы чыгарыш үчүн кайра эле сиздин жеке чечимиңизге көз карандыбыз. Себеби сиз ак терезе тандасаңыз, башка акча каражат чыгат, күрөң терезе тандасаңыз, башка каражат чыгат, жана ошондой эле чатырды сиз мягкий кровля, металлочерепица же болбосо профлист тандашыңыз мүмкүн. Ошол себептен сиз офиске өтүп келип, архитектор менен проектини тактап, сметчик бала менен ар бир материалдын баасын аныктап бергенден кийин биз сиздин жеке үйүңүздүн эсебин чыгарып бере алабыз. Бүгүн 27 июньга орто эсеп менен ушул үй ушул сумманын тегерегинде айланып жатат. А эгерде сиз 2024 жылы салам деп калсаңыз, же болбосо 2025 салам деп калсаңыз, баа өйдөлөп же ылдыйлап калышы мүмкүн. Себеби дегенде базардагы материалдардын баасын өсүшүнө же ылдыйлашына жараша үйдүн мындайча айтканда баасы дагы өзгөрүп турат.